Баштай берели. Кызамык бул өтө курч, жугуштуу оорулардын бири болуп саналат. Эгерде ооруган адам менен оорубаган адам контакт болуп турган болсо, 100% ошол экинчи адамдагы ооруйт деген түшүнүктү айтсам болот да. Республиканын аймагында кызамыктын илетинен көбүнчө 1 жашка чейинки балдар, 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар ооруп жатат. Көпчүлүк учур катталган учурларда эмделбеген адам, бала же чоң адам ооруй турган болсо, оор түрүндө өтөт. Анан кийин дене таба көтөрүлүп, бага алсырап, ошондой эле шалдырашы мүмкүн. Анан эми бул кызамыктын башка оорулардын айырмасы денеге баягы цып деп коебуз, ошо кызыл белгилер чыгып кетет. Коркунуч жаратканы бул балдарды атитке алып келет, кула укпай калат, көзү көрбөй калышы мүмкүн. Ошол эле мисалы үчүн пневмониядан татаалданыш формасына өтүп кетсе, бала ушул кызамыктан көз жумган учурлар дагы бар. Азыркы учурда өлүмгө чейин алып келүүчү эң коркунучтуу оорулардын бири да. Эмдөөдөн өткөн бала деле оорушу мүмкүн, бирок ал жеңил формада, тез формада өтүп кетет. Ошол вакцинадан кийин менин балам ооруп калды деп айткан, күмөн санаган адамдар бар. Жуктуруп алгандан кийин дароо эле эртеси баягы симптомдору байкалбайт. Бир жумадан кийин байкалышы мүмкүн. Кызамыктын вакцинасын алганда, демек организмибизде сакталып калат. Кызамыкка каршы вакцинаны Индия өлкөсүнүн Серум институтунан алынып келет да. Маалымат булактарынан, ошол массалык маалымат каражаттарынан алыңыздар деп суранат элем.